Рахмат Бактыргеш, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Сапар Жумакадырович. Мына акыркы убакта бир резонанстуу чоң ушу налоговый системасында жанагы мына фактылар чыгып атат да. 200 миллион, андан 800 миллион, мына бүгүн дагы 290 миллион боюнча болуп атат. Ал жакта ошол фирмалардын офистерин баягы тинтигенде налоговый службалардын печати бар, ийектин налоговый службанын печаттары бар, пустой бланкалар чыгып атат. Эми менин суроом мындай да, ошол председатель комиссии по возмещению НДС Минэкономиканын орун басары Түмөнбаев агабыз. Ал киши до сих пор ошол жерде иштеп атат, дагы деле ошол операциялар жүрүп атат. Сиз ушул териштирүүлөр бүткүчө мындай иш ордунан убактылуу болсо да чектеп турбайсызбы? Себеби ал жерде ошол билгендер жана мындай тар чөйрөдө айтып атышат, закондуу түрдө ишкер болсоң 30%-ын сурайт дейт. А эгер незаконно мындай махинация кылгандар булар жарымын алышат. Ошондо кандай ишеним болот бул өкмөткө? Мен ачык айтайын, бир четинен абдан сүйүнүп атам ушундай коррупциялык иштер ачылып атканынчы. Себеби бул негизи көмүскө экономикага дагы жакшы бир кескин түрдө өзүнүн бир жакшы түзүн көрсөтөт. Бирок сиз жана орун басар боюнча айтып кеттиңиз, ошондой маселе турган, мен аны чектетейин десем, азыр ордуна бир орун басар таба албай атам да тилекке каршы. Бул абдан баягы ийне жибине чейин билген адам экен. Ошо ордуна бир жакшы специалист таба албай атат. Ошо причинасы ушу болуп атат, сөздүн ачыгы. Анан негизи бул возмещениялар боюнча жана башка ошо налоговыйдын ичиндеги көйгөйлөр боюнча биз санарипке өткөндөн кийин, бүт баарын санарипке өткөзгөндөн кийин мындай көйгөйлөр болбой калат да, анда баары ачык көрүнүп калат. Баягы мен айткандай түндүктүн алкасы, түндүктүн ичинде. Рахмат. Андай темный махинацияларды кыйын билген специалист действительно таппайсыз? Аны издебей эле арасынан карап көрүп. Жок, эми мындай ачыгын эле айтайын, бул Түмөнбаев өзү жана программаларды жазуу боюнча, подзаконный акттар боюнча, экономический анализ боюнча ошол маселелерди башкарат да. Аны ишти алып баратат ал киши. Мен ойлойм, эгерде тиешелүү органдар тараптан ага маселе болсо, менимче аны эч ага эле бир башкача болмок деп ойлоп атам да. Сапар Жумакадырович, кийинки суроо мына бул Мегаком боюнча бул дагы деле сатылуу боюнча иш аракеттер жүргүзүлүп атабы? Иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Биз ошол Мегакомдун баасын аныктоо боюнча жана сатылуу боюнча депутаттык корпустан комиссиянын мүчөсү элек. Биз мурун барып, ал жерде ошол международный экспорт кабыл алдык, бир нече критерий менен баасын аныктадык, мындан кымбат сата албайбыз деп. Анан заявка жок деп дагы арзандаттык. Анысына да макул болуп кол коюп берчү элек. Эми мен официально айтайын, мен каршымын анын сатылышына. Себеби биз ошондой мыйзамдуу деп кол коюп бергенден кийин эртеси камалып кетүүгө бул шарт экен да. Эгер аны ошол маалда сатыла албай калса, же баягындай заявка болбой, клиент болбой калса, ошол жакта иштеп аткан адамдардын баарын камай берсе болот, турбайбы? Ким анан ошол госслужбага барып иштегиси келсин? Мен бир ушу маалымат берип койсом, ушул нерселердин баарын эске алып, биз актуализация кылып коелу дедик. Азыр жаңысынан оценка жүрөт Мегаком боюнча. Эл аралык компаниянын катышуусу менен оценканы жүргүзөбүз дагы бир жолу. Себеби улам эле арзандатып отурган болбойт, реальный оценкасын дагы бир көрсөтүп, анан дагы бир попытка жасап көрөлү деген ой болуп атат бизде. Сапар Жумакадырович, дагы мына 2017 жылдын отчетун карап турабыз. Былтыр ошол Долоондон Нарындан өткөнгө чейин жолду салып, ошол жактан экономия акча болгон. Минтранстан мына ал экономия акчаны шайлоо болдубу же башка болдубу? Ал жер 90% ошо Нарын району менен өтөт, бирок 90% акча Кочкор районуна
ошо жолдор салынып да. Эми аны сиз ал жерде премьер болгон үчүнбү же кандай болгон үчүн билбейбиз. Мына Нарын районунан өтө көп нааразы болуп атышат. Биздин карьерлерди иштетишсе, биздин жерлерди иштетишсе, эмне үчүн биздин жерден өчүү ошо экономиядан калган акчага бизге салынбайт деп. Ошол боюнча мындай калыс бөлүнсө, себеби ал жакта бир 10% Кочкор районунан башталып атат Долоонго чейин. А Долоонун ар жагы эле Нарын району, ал жакка быйыл да иш башталып элек. Менин билишимче ал маселелер мен премьер болуп келелекте эле чечилген окшойт менимче. Бирок азыр транспорт министри жооп берип койсун. Мен жооп берип коеюн. Урматтуу депутат, чындыгында жанагы 272 километр менен 365 километрдеги ортолукту дагы жолдон экономия болгон. Жанагы ошол банкта жанагы доступ крынкам деген программа бар эле. Ошол программанын алкагында жанагы жол Кочкор жана ошол Нарын райондорунан кеткендигине байланыштуу ошонун бир часть средствосы Кочкор району, калганы ошол Нарын районуна бөлүнгөн. Азыр ошол Кочкор районунда погода аба ырайынын шарттарынын бир аз жылуулугуна байланыштуу Кочкор району башталды. Ал эми Нарында жакын арада ушул бир 10 күн, бир жуманын ичинде башталат. Сөзүмдүн аягында Сапар Жумакадырович, сизге кайрылгым келет. Мына чет элден инвестор алып келебиз деп, ошол эле Лиглас, ошол эле берки Huawei'дин боюнча, анан алар биз ойлогондой иш ашпай алгандан кийин кандайдыр бир мындай жаңы жагдайлар ачылып, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр бар экен, өзүбүз эле сала алат экенбиз деп, ушу өкмөт мүчөсүнүн өкмөттүн ушу жарым жылдан кийин анан көз ачылганы бизге аябай таң калыштуу да. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле мегакомду эмне үчүн иштете албайбыз? Мына Кумтөрдү айтып атасыз. Аякта толугу менен кыргыздар иштейт. Толугу менен кыргыздар иштейт. Кыргыздар иштете албайт бир гана шартта. Эгер эртең ошолор жанагы запчасть же солярка же башкасын алчуда. Аяктын баарын специалисттердин баары алып иштете алат. Көп биздин мүмкүнчүлүктөр бар өзүбүздүн арабызда. Мына фонд развитияда канча деген акча турат? Безопасный городты салсак, мына казак туугандар айтып атат, биринчи айларында 1 миллион теңгелеп штраф төлөгөнбүз дейт. Бул өзүнүн актачуу нерсе. Камераны койсок, бул тартипке да чакырып, коомдо көп алкыштарды албайт белек. А фонд развитияда акча турат, жолдо нечен гана авариялар болуп атат. Жарым жыл айланып келип, биз түшүнүп атабыз, что ушуну өзүбүз жазап койсок болот экен. Сиз муну биринчи күндөн билип иш баштасаңыз болмок. Рахмат. Рахмат чоң. Эми мен ойлойм, буюрса мына акылдуу шаарлардын алкагында буюрса жакшы эле иштер жүрөт. Ошо баарыбыз күбө болобуз ага. Себеби мына биздин өзүбүздүн местный бизнес, IT компаниялардын баары кызыктар болуп атат. Азыр тартып иштейбиз. Мен ойлодум эле да, баягы бюджетке чоң нагрузка жасабай, инвестицияны алып келип туруп эле салып койсок жакшы болот эле деген ой болгон. Бирок тилекке каршы мен айтып атпаймынбы? Бул жакшы эле ой, бирок эки нерсе бизге дал келбей калды да, биз иштеп баштагандар менен. Баасы кымбатыраак болуп калды жана функциональный функциялары азыраак болуп калды да ошо. Рахмат.